Саламатсыздарбы? Мен Азизова Мунара Азизовна, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин технология факультетинин коомдук тамактануу азыктарынын технология кафедрасынын окутуучумун. Азыр бизде ресторандык иш дисциплинасынын лабораториялык сабактарын өтүп жатабыз. Бүгүнкү сабактын темасы токту транширлөө деп аталат. Негизи лабораториялык сабактын максаты лекция убагында алган теорияны бышыктоо. Ошондуктан биз сабагыбыз жеке гана бышыктап койбостон максималдуу кызыктуу болуш үчүн ар дайым жаңы методикаларды колдонуп келебиз. Бүгүн бизде 3-чү курстун студенттери. Бул студенттер коомдук тамактануу мекемелеринин ичинен ресторандар жана мейманкана комплекстериндеги тейлөөнү уюштуруу профилинде окушат. Демек, булар тамактын пайдасын, бири-бирине айкалышын гана эмес, аны кандай сунуш кылыш керек, кандай сунуу кылыш керек жана залдагы тейлөө боюнча иштеген адамдардын ишин башкарышат. Жалпы топ 2-ге бөлүнгөн. Бул биринчи команда жана экинчи команда болуп. Деги эле транширлөө деген эмне? Бул француз тилинен алынган. Бөлүү, жиликтөө деп аталган. Бул транширлөө деген термин көбүнчө эт, балык, тооктун эттеринде ошол жиликтөөгө же болбосо туура бөлүүгө арналган термин. Тоокту транширлөөдө аны кооздоо, керектүү сандарын улууларга же болбосо сыйлуу конокторго берүү деген сыяктуу нерселерди дагы кызматкерлер билиши керек. Топто ар улуттуу элдин өкүлдөрү болгон студенттер окугандыктан сабак орус жана кыргыз тилинде өтмөкчү. Сабак максималдуу кызыктуу болуш үчүн балдарды 2 топко бөлүп, конкурс сыяктуу таймаш уюштуруу. Бул сабакта ар бир топко тоок берилген. Тооктун көлөмү бирдей өлчөмдө жана ар бир топко 200 сомдон бөлүнгөн. Бул 200 сомго алар ушу тоокту коздогонго каалаган ингредиентин ала алышат. Жеке гана талап, өзүлөрү акча кошпош керек. Ошол 200 сомго тоокко айкалышкан азыктарды алышы керек. Ал эми аны кантип кооздойт, кантип берет, кандай азык алат, бул ошол топ өзүлөрү кеңешип алышты. Анда эмесе баштайлык. Ребята, давайте займем. У вас кто будет именно заниматься траншированием курицу? Займусь я этим. Да, давайте. Алексей, да? Пока Алексей сейчас начинает траншировать, тогда другие ребята уже будут готовить ингредиенты, да? В этой подгруппе уже начали работать ингредиенты, начали работать с украшением. Анда эмесе экинчи топтагы уже өзүнүн ишин баштайт. Жана бул жактан траншированияны Азим сиз кылат окшойсуз, Да. Вам есть что добавить про курицу? Конечно. Курица является сельскохозяйственной птицей. Она широко распространена по миру. Ее массово разводят. И уровень потребления по земному шару составляет около 40%. Курица является питательным, вкусным продуктом. Он также является диетическим, то есть имеет низкие калории. Курица имеет много белков в своем составе, что означает строительный материал для нашего тела. Также курица имеет в своем составе витамины. Это витамины группы В, В1, В2, В3, В6, В12, витамины группы А и витамин К. Также она имеет все минералы. Это в большом количестве она имеет кальций, магний, калий, железо, сера. Азим туура айтасыз, тоок абдан пайдалуу, тоок ошондой эле диетикалык продукт болуп эсептелинет. Тоокту мен технолог катары жаш балдарга, кош бойлуу айымдарга, ошондой эле гипертония менен ооруган адамдарга сунуштайт элем. Себеби тооктун курамында башка ири малдын башка эттерге салыштырмалуу каныккан майлар жана холестерин абдан аз. У нас по регламенту остается немножко времени, да? Давайте уже подводим все к концу. Балдар, бул транширлөө убагында дагы эске сала кетчү нерсе, столдун чекесинде канча адам отурса, ошол адамдын баарына бирдей көлөмдө устухан жеткидей кылып кесиш керек. Жана кесилген тоок анын кооздогон ингредиенттер менен жакшы кооз композиция бериш керегин унутпайбыз. Берилген убакыт аягына чыкты. Ар бир топ ошол бөлүнгөн суммага ылайыктап тоокту бөлүштүрүп, транширлеп кооздошту. Эки топтун кооздогонун, булардын ошол кооздолгонуна жараша албетте балдар берилет жана булар ошол тапшырылган отчетто булар кооздогон методикалары бааланат.
Эми бул тоокту кайра балдар официанттар конокторго кантип сунаарын дагы көргөзүп үйрөтүшү керек. Биринчи иретте официанттарды столду кантип накрывать этет, же болбосо столду кантип даярдаарын дагы көргөзүп көндү билиштери керек. Биринчи топтон Азим, ал эми экинчи топтон Дарьяны топтору шайлашты жана бул экөө 2 персонго дасторконду даярдайт. Биринчи ирет официант дасторконду белевойдон алгандан кийин дасторкондун тазалыгын, дасторкондун бырышы жоктугун жана бүтүндүгүнө көңүл буруш керек. Ошондой эле салынган дасторкон отурган коноктун бутуна илешпей, чалынбай, максималдуу түрдө ыңгайлуу болуш керек. Дасторкондун туюк жагы өйдө жакка каратылат. Дасторкондун тигиштери ылдыйга каралышы керек. Бардык 4 тарабына тең тегиз салынат. Дасторкон салынып бүткөндөн кийин эң биринчи тарелка коюлат. Негизи тарелкалардын жана приборлордун саны ошол берилген тамактардын менюсуна жараша болот. Кандай тамак берилсе, ар бир тамакка ылайыктуу тарелкалар коюлат. Эң биринчи дасторкондун алдына чоң тарелка коюлат жана ал тарелка дасторкондун чекесинен кайсы бир туура аралыкта коюлушу керек. Анын үстүнө улам коноктун алдындагы алмашылуу турулчу кичирээк тарелка коюлат. Эрежелер боюнча 2 тарелканын тең формалары окшош болуш керек. Эгер тегерек тарелка койсо тегерек тарелка, 4 бурчтуу болсо 4 бурчтуу. Тарелкалардан соң официанттар приборлорду коюп баштайт. Албетте, ар бир столдогу приборлор бири-бирине окшош болушу керек. Оң жакка вилка, сол жакка бычак коюлат. Бычак койгондо анын мизи тарелканын иш жагына коюлушу керек. Ал эми кичинекей чай кашык оң колго ылайыкталып тарелканын үстүнө коюлат. Приборлор жана тарелкалар коюлуп баштагандан кийин официанттар суусундуктарга карата стакандарды коюп башташат. Бийик, буттуу стакандар же болбосо идиштер столдун ортосуна, ал эми жапыстар чекесине коюлат. Студенттер ресторандык иш сабагынан жеке гана ар түрдүү сервировканы үйрөнбөстөн, алар салфеткаларды, майлыктарды ар түрдүү кооздоп койгонду үйрөнүшөт. Эрежесине жараша бир столдогу майлыктар окшош кооздолушу керек. Азыр болсо жогоруда айтып өткөндөй, жеке гана тоокту кооздобостон, аны кайра кантип конокторго тартыш керек экенин көргөзөбүз. Азим менен Дарья биздин коноктордун ролун ойнойт, ал эми Гүлшар официант болуп аткармакчы. Когда мы подходим к гостю, мы обязательно должны держать за ним наш поднос-разнос, так как мы можем случайно задеть гостя и опрокинуть его блюдо. Далее мы убираем салфетку со стола, с его тарелки и начинаем класть его блюдо в его тарелку порционную. Для начала мы кладем основное блюдо, в нашем случае это курица. Далее мы кладем то, что к ней подается, то есть это у нас здесь есть картофель. Всегда кладется совсем понемногу, если понадобится, гость об этом попросит. Далее мы можем положить несколько штучек помидора чили, салатные листья, можем положить морковку. Прошу заметить, что очень все красиво организовано, очень все красиво разложено. Далее мы подходим ко второму гостю, но мы должны подойти сзади. Когда мы обходим гостя, мы обязательно меняем тарелку, также, чтобы не задеть гостя. И продолжаем наши действия, которые мы уже проделывали с первым гостем. Желаем гостю приятного аппетита, и они приступают к трапезе. Эки топ тең берилген тапшырманы мыкты деңгээлде аткардык десек болот. Анда эки топтун аткарган ишин жыйынтыгын чыгаралык. Биринчи топтогу балдар булар Даша, Канышай, Арсен, Дарья жана Алексей. Булар тоокту кооздоо үчүн картошка, тооктун өзүн жана помидор, савис, огурцы, гранат колдонушуптур. Эмне себептен ушундай туурап, ушундай формада кезилгендерин балдар өзү айтып беришет. Мы взяли картофель и разрезали его рифленым ножом, чтобы придать ему красивый вид. Взяли морковку и разрезали его звездочками. Огурцы разложили зигзагом, черри, и посыпали гранатами. Гранат, чтобы подать сочный вид, получается. Вот, и украсили зеленью. Рахмат балдар, силердин кооздооңор дагы оригиналдуу болуптур. Анда менсе экинчи топтун кооздогонуна көңүл буралык. Бул жакта ингредиенттер окшош болгону менен ар түрдүү формада кесилгендиктен эки топтун тамактары эки башка тамактай көрүнүп жатат. Буларды кандай кооздолгонун
экинчи топтун балдары Азим, Гулгакы, Яна жана Гүлшан айтып беришет. Биз деген помидорду алдык, аябагандай майда жарым шакекче кылып кестик. Аны гүл түрүндө кооздодук. Бул кооздук дагы адамдын аппетит немесин, табитин ачат. Ошондуктан ушундай кылып кооздодук. Ал эми ошого бири-бирине айкалыш келиш, окшош келиш үчүн биз бадыраңды дагы ошол гүл түрүндө кылып жасадык. Ал эми роза түрүндө. Ал эми бул жакта булар козо карындар. Аларды биринчиден кууруп, андан кийин анан дымдадык. Анан ошонун негизинде бул ал өзүнө эле эмес, ошону менен тоокко дагы өзүнчө жакшы бир даам берет. Ал эми бул жака биз дагы лимонду коштук. Лимон анын даамы кычкыл болгондуктан ал дагы ошо тооктун этине өзгөчө даам берет. Ошонун баарын бири-бири менен айкалыштырдык. Жоғасын гүлү. Эң жөнөкөй гүлдөрдүн бири, муну жасаш оңой, бирок ошонун негизинде эле аябагандай кооз көрүнөт да. Сабактын аягында эки топ бири-биринин тамактарына баа берип, талкуулап, жаңы үйрөнгөн нерселерин жана жыйынтыктардын баарын отчетко жазышат дагы, кемчиликтерин, жаңы үйрөнгөн ийгиликтерин, ачылыштарын бардыгын талкууга алмакчыбыз. Алгач биринчи топ экинчи топтун тамагына баа берсин жана балдар тартынбастан кайсыл тамагындагы эмнелер жакты кооздосун дагы, эмнелер жаккан жогун ачык айтып 5 балдык шкалага чейин баа бермекчи. Мне очень понравилось, я ставлю оценку 5. Я тоже дала бы 5. Получается, подача помидоров необычная и розочки. И я ставлю 5. Тоже ставите 5, да, Алексей? В общем, композиции они много использовали именно овощи в виде цветов. И это очень даже как в композиции совмещается вместе с салатом. И оценку бы я поставил, наверное, 5. 5, да? Спасибо большое. Арсен? Так, я поставил бы 5, так как самооформление из овощей. Биринчи топко, демек, экинчи топтун кооздосу бардыгына жагыптыр. Булар балдар ошол кооздоолордун баары кайсыл жашылча, кайсыл жемиш болбосун гүл түрүндө тандап алганын балдар баса белгилешти жана бардыгы 5 балл беришти. Анда эмесе азыр болсо экинчи топ биринчи топтун тамактын кооздогонун, тоокту транширлеген көлөмүн, өлчөмдөрүн бирдей эле өлчөмдө өлчөмдөндү же жаңы эмне үйрөнүштү, жаңы ачылыштарын айтып беришсин. Во-первых, мне понравилось то, как они нарезали курицу. Она очень удобно нарезана для потребления. То есть ее не нужно будет отковыривать от костей, да. Нарезано здесь чисто филе куриное, и это очень удобно для того, чтобы гость мог без проблем кушать. Я ставлю 5 баллов. Азим? Мне очень понравилось креативное оформление курицы и вообще всего блюда, в принципе, потому что оно все подано очень аккуратно, выглядит все гармонично. Благодаря гранату это притягивает глаз. Потому что гранат имеет ярко-красный цвет, и на фоне курицы это смотрится очень пикантно. Хочу дать им 5. Мага бул жакта аябагандай баары жакты, кесилиштери жана ошону менен бирге эле ирети менен коюлушу аябагандай жакты, ошон үчүн мен дагы 5 балл берем. Как уже сказала Азим, очень гармонично смотрится, поэтому я ставлю 5 баллов. Мен эки топтукун баалай кетсем, мага албетте бул топтун жашылчаларды жаңы формада кезгени жакты, бирок балдар айта кетчү нерсе, силер тоокту басып абдан көп нерселерди коюп салгансыңар. Экинчиден, официант аны конокторго берип баштаганда ар бир нерсе өзүнүн формасын сактабай калышы мүмкүн дагы, ал түшүп кетиши мүмкүн. Түшүп кетет, ал адамдын кийимин же болбосо жерге түшүп кеткен. Ошол жерден ушул жагын дагы карашыңар керек болчу. Жана албетте оригиналдуу кесилген бардыгы, бирок ингредиенттер абдан көп болуп калган. Ошондуктан сиздерге 4,7 балл берилмекчи. Ал эми экинчи топ. Жогоруда балдар айтып өткөндөй, официанттар алып кардардын тарелкасын салып бергенге, ошондой эле тарелкадагы башка тооктон тышкаркы жашылча жемиштерди алып бергенге ылайыктуу кесилген, бирок жөнөкөйрөөк болуп калган. Экинчиден савис жана гранат көбүнчө азыркы берилип жүргөн тооктун кооздоолоруна көп колдонулбайт.
жана тоокто алып берип атканда гранаттын майда бөлүкчөлөрү кайра кийимге түшүп же жерге түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан гранатты чачыратып эмес, бир бурчка койсо тооктун ак эти менен гранаттын кызыл болгону бири-биринен жашы айкалышмак. Ошону эске алышыңар керек. Сиздерге дагы 4,8 балл берилмекчи. Биз бүгүн ресторандык иш сабагынын лабораториялык сабактарында тоокто транширлөө деген теманы өттүк. Эки топ тең жаңы нерселерди үйрөнүштү, жаңы билимдерди алышты. Ошентип бүгүнкү сабагыбыз максатына жетти деп ойлойм. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды.